K5'тер турат, K5'тин жаңылары турат. Мен сіздерге бұл чыгарылышта жалаң корейский автоунааларды көргөзмөкчүмүн. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар. Биздин көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, биздин каналда биринчилерден болуп көрүп аткан биздин көрүүчүлөр. Мен аты жөнүм Нурумбет Махаматалиев. Бұл чыгарылышта сіздерге Кореядан келген унааларга болгон баалар боюнча жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайлы. Сіздер болсо каналга подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Себеби биздин гана каналда эң высший качество менен, эң мыкты качество менен көрө аласыздар деген ойдомун жана ишеничтемин. Ишендирип кетем. Алдыңыздарга чай, суу, кымыз коюп алганды унутпаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул K5'тен баштайлычы. 08 оформление болгон. Чыгарылган жылы 2018, эки объем газ дейт, не такси дейт. Пол Ковролин дейт. $14.600. Срочно деп коюптур. 0703 менен 87 97 97. Машина кимдики экен? Сиздикиби? Мокрый асфальт экен свети. Не анчалык срочно сатып атасыз? Ветровиктер бар экен. Так, не такси, Подогрев руль, подогрев сиденьялар бар. Контейнерде кичине баягы болуп тур да. Кичине болуп тур. Та полный электропакет. Ушу корейстердин ушу сиденьясы кичине слабый болот экен. Пробеги 136 000 дейт. Скрученный эмеспи? Таксиде бар. Подогрев бар экен. Подогрев роль, мультироль. Монитор бар экен. Задний вид камера, антизанос. Так, арт жагы боюнча USB зарядка бар экен. Машина состояниясы жакшы экен. Көрө бересиздер. Ошонун жанында дагы бир күмүш түстө. 06. Бул да орский учет. Так, күмүш түстө мында ветровиги бар. Колго тиерин айтып коюң шеп машина боюнча. Бул да сиздики. Бул 13.9. Бул 14. Так, экөөнүн тең бирок состояниясы жакшы экен. Бул да 2018, Так, мында ветровиктер ордунда. Бул такси экен, таксичный машина. Подогрев, полный электропакет. Мунун сиденьясы более-менее ирак экен. Наркыныкы сиденьясы кичине чарчап калган, бирок пробеги аз экен. Мунун пробеги 160 000 дейт. Пробеги 160 000 экен. Мында карап көрө бересиздер. Так, арткы салондору. Бирок мунуга караган, наркыга караганда мунун состояниясы жакшы да экен. Так, көрө бересиздер, жакшы. Мында Санатан Ньюрайс турат. 2017 экен. Эки объем газ, $14.000. 0705 менен 11 0006. Так, мен ушул видеонун башы менен сиздерге мындай бир жакшы, кандай десем, жакшы өзүм оюмду, жакшы бир насаат деп койсом болобу. Эми мен ушул сферада көптөн бери жүрөм. Шлепа кандай экен, комментарийге жазып коюңуздар. Онар, эгерде ушул сыяктуу Кореядан автоунааны заказ кылам деп көздөп, максат кылып жүргөн болсоңуздар, буюрса, биз дагы ушул сферага өткөнбүз. Кореядан машиналерди алдырып берип атабыз. Мисалы, азыркы көргөзгөн, мына мен артында турган K5 Санатан Ньюрайс 2017 жылкы Санатан Ньюрайсты көрдүңүздөр. $14.000 деп турат. Ушул машиналерди эгер сиздер Кореядан заказ кылсаңыздар, 11 000дин тегереги турат, 11 000 плюс-минус. Состояниясы жакшылары. Анан эми бар 11,5 болсун. Бул жактан алгандан көрө Кореядан алдырсаңыздар, несі плюс бир 2 000, 2,5 000, 3 000 долларга чейин арзан аласыздар. Бул биринчи. Бирок кичине менет кылышыңыздар керек. Бир айдын тегереги жок дегенде. Эгер через Владивосток алып чыгабыз десеңиздер, өзүңүздөр барып айдап келесиздер. Эгер через экспресс аркылуу алдырсаңыздар дагы бир айдын тегереги машиналар келип атат. Анан мен айтайын дегеним, эми ар ким өзүнүн баягы шартыга карап ала берет. Эгерде шашпай, ушундай арзаныраак бир 2-3 000 доллар арзаныраак алдырам дегендер болсо, буюрса, карап көрүп ала бересиздер. YouTube'дарда, башка жактарда балдар рекламаны кылып иштеп атат. Именно менен заказ кылыңыздар дебейм. Толтура заказ кылган ушул сферада иштегендер толтура өзүңүздөр
ар ким ошол балдардын эми иштешке ошол иштегендердин арасынан дагы машинеге болгон түшүнүгү, ар биринин түшүнүгүнүн деңгээли ар башка. Бирөөлөр жаңы эле баштаган, бирөөлөр көптөн бери ушул сферада жүрүп, уже карышкыр болуп калган. Карышкыр болгон деген мааниде мааниси мындай анча-мынча состояниясы келип калган машиналерди дагы түртүп берип атат. Анча-мынча реальный иштеген дагы балдар бар. Анын баарын сиздер ошо YouTube'дан өзүңүздөр карап салыштырып көрөсүздөр. Не только корейскийде заказ кылыңыздар дебейм. Дубайда ошол эле Дубайдан дагы биздин туугандарды көрүп атабыз. YouTube тармагынан же болбосо башка тармактарда рекламаларды берип иштеп атат. Кааласаңыздар ошол Дубайдан дагы заказ кылып алдырсаңыздар болот. Эми баягы мен азыр айтайын дегеним, типа өзүңдү реклама кыла бербе деген ойдон кичине олагыраак болуңуздар. Именно менен дагы заказ кылыңыздар деп айтпайм. Толтура туугандар. Мисалы өзүңүздөр YouTube'дан көрүңүздөр, башка жактардан карасаңыздар, азыр учурда ушул өзгөчө авто сүйүүчүлөр үчүн аябай эле мындай шарттар жакшы болуп атат. Ошол рекламалардын арасынан көрүп, бирок действительно машинеге түшүнгөн, машина боюнча толук, так, дана, ачык информация берген адамдардан алдырсаңыздар, буюрса адашпайсыздар деген эле ой туугандар. Эгерде кызыктар болсоңуздар, консультация алам десеңиздер, менин WhatsApp номериме прямой байланышка чыксаңыздар, консультация бергенге даярбыз. Кааласаңыздар, жолугуп сүйлөшөбүз. Эгерде заказ кылабыз дей турган болсоңуздар дагы биздин WhatsApp группага кошулсаңыздар дагы болот. Же болбосо мен өзүмө дагы жолугуп сүйлөшсөңүздөр болот. Биздин мен эч кандай фирма эмесмин, мен эч кандай ОСО эмесмин, мен жалгыз өзүммүн. Эгер алдырам деп калсаңыздар, мен жалгыз өзүм менен, жеке өзүм менен договор кыласыздар. Кааласаңыздар, нотариалдуу договор кааласаңыздар, сиздер каалагандай договорду мен өзүм түзүп берем. Мен эми ошол Кореяда бир 3-4 бала менен иштешем. Алар мага машина боюнча полный информацияны прозрачный айтат. Мына жери покрашенный, бул жери алмашкан, же пробеги мындай деп элечи. Таксичный, не таксичный деп эле бар жогун ачыгын айтат. Ошол эле группага күн сайын таштап атам, күн сайын машиналар сатылып атат. Договор сурагандарга договор, башка сурагандарга ошол бир ойдундагыдай кылып алдырып берип атабыз. Буюрса жакынкы күндөрү машиналерибиз келип калат экспресс доставка аркылуу. Анан через Владивосток алдыргандар учурда Владивостоктон айдап келаткан дагы биздин водительдер бар, биздин алуучулар дагы, кардарлар дагы бар туугандар. Ошон үчүн машиналерди алып атканда ушул өзүңүздөр карап көрүп, жакшы баягы машина боюнча толук, ачык, айкын, прозрачный информация берген тааныштардан алсаңыздар уткузбайсыздар туугандар. Калган сурооңуздар болсо мага WhatsAppка байланышка чыга бересиздер. Кеттик анда ушул Касем боюнча көбүрөөк сүйлөп койсом, алдын ала кечирим сурап коебуз. Так, Kia Касем пробеги 118 дейт, 2017-жылы чыгарылган, 2.4 бензин экен, автомат коробка. $21,000 экен. 0709 660 619 туугандар. 619. Карап көрө бересиздер. Так, жакшы экен состояниясы. Андан кийинки Sonata DN8. Чыгарылган жылы 2019, пробеги 122 000, 2 объем бензинде $22,800. 0779 59 31 11. Ушундай 2 объемдогу бул комплектациясы жакшы экен. Булар бир аз кымбатыраак. Ушундай 2 объемдогу базовый комплектациядагы машиналар $10,000 тегереге түшүп атат. $10,000, $10,500, $11,000 чейин. А мындай комплектациясы жакшылары кымбатыраак. Мен дагы бир нерсени силерге ачыгын айтып коеюн. Мисалы, Кореядан алдырдыңыздар, Владивостокко алып чыкканда эле өзү үстүнө $1,000 кошулат. А барып айдап келгенден кийин бул жакта минимум $2,000, $3,000 чейин кошулат машина. Анын баарын баягы ачык эле айтып койгон жакшы туугандар. Ошон үчүн мен айтып атам силерге, ушул кимден болбосун заказ кылып Кореядан эми $1,000, $2,000 азыр сомго эсептегенде 190 000 сом. 190 000 сомду бир айда азыр Кыргызстанда эми өзүңүздөр түшүндүңүздөр болуш керек, а? Ошого карап көрө бересиздер туугандар. Так, машина боюнча бир сыйра көрсөтүп коеюн. Люк бар экен. Бесключовый доступ бар экен. Так, датчик слепой зона бар. Память сидения, полный электропакет, электрический күзгү, блокировка, разблокировка, электросидения. Спинкасы дагы иштейт экен. Так, мультируль, полоса кармайт, антизанос,
кыскасы комплектациясы жакшы экен. Комплектация аябай жакшы, монитор бар экен, GPS навигация менен, автохолд и автопаркинг бар экен. Иштейби ошонун баары? Бар иштейт, а? Bir ay oldu Kore'den. Bir ay oldu, а? Кайсы жагы краска болду, кайсы жагы не болду дегендей. Kraska деген жерлер жок. Мындай анча-мынчалары полировкада кетет тугундар. Полировкалар кетип калды. О, полировкада кетет. Kraska деген жер жок барды. Так, комплектациясы жакшы экен. 04 Жаллабадский. Нуркейжи, Ошко базарга чыктыбы? Чыга элекпи? Так. Кече келдик. Комплектациясы жакшы экен. Колго тиери канчамы? Слышабыз. Бишкекте болот. Бал туугандар, Бишкекте болот. Телефон номерге байланышка чыгасыздар. Машинеге кызыксаңыздар көрө бересиздер. Эми мунусун алмаштырып койсо болот. Шторка бар экен, задний подогрев дагы болуш керек. Подогрев бар. USB зарядка. Мына салон пробегке кичине мындай дал келет да. Жанагы К5-терди көрүп аттыңыздар. Сиденьялары бир аз чарчап калган. Так. Жакшы, көрө бересиздер. Да, мындан 01 Бишкекский. Аванте машина боюнча информация жок. Мындан Санаттан Нюрайс турат. Чыгарылган жылы 2017, 2 объем заводской газ, полный комплектация дейт. $14,600 экен. Так. Поворот повторитель бар. Бесключевой доступ бар, ветровиктер бар. Так, полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрические сиденья, кожаные сиденья, бул дагы сиденьясы раз эметип калыптыр. Пробеги 154 000 дейт. Пробегтерини билбейм, пробегтерге эч нерсе айта албайм туугандар. Көрбөгөндөн кийин эч нерсе айта албайм, бирок мен эми түшүнгөн инсан катары пробеги бир аз көбүрөөк болуш керек. Пробеги көбүрөөк. Так, ну арткы салону. Так, парктрониктер дагы бар экен. Так, жакшы. Андан кийин мындан Kia Carnival турат. Чыгарылган жылы 2017, 2.2 турбо дизель, автомат коробка. Сзади камера, под сиденье дейт. Подогрев сиденья, полный электропакет дейт. $22,000 сурап атыптыр. Кап-кара экен. Серый салон болуш керек, бизнес салон экен бул жерде. Так, ички салон боюнча полный электропакет. Комплектация базовый экен. Самый базовый. Колго тиери канча экен? Так, Kia Carnival туугандар. Көрө бересиздер. Так, жакшы. Мында Sonata Elif'тер турат. Elif'терди да бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Так, Sonata 2014 экен, договор деп коюптур. Сенасы жок экен. Муну көрсөтпөй эле коелу. Мында Grandeur турат, Гренжик экен, негизи Кореядагы аты, муну Гренжик экен. Бизкилер Grandeur дейбиз. Так, Hyundai Granger 2017, пробеги 254 000, автомат коробка, седан дейт, $15,000 экен туугандар. $15,000. Так, күмүш түстө, поворот повторитель бар, бесключевой доступ бар. Салондагы мындай четкий, грамотный экен, кара. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, кожаный сиденье, электропривод менен. 3 режимде спинкалары да бар корейстерде туугандар, мына жери. Так, мультироль, круиз-контроль, антизанос, корректировка, дисплей, подогрев, обдув, сиденье, роль. Жакшы экен. Колго тиери канча экен байке? 14 000 келе берем дейт. Не анча арзан неме туп атасыз? Акча керек? Туугандар, срочно, Мисалы, мен мындай айтат элем да. Азыр 14 000 деп Sonata Nuray'старды көрүп турасыздар, а? Sonata Nuray's K5 турат. Sonata Nuray's турат 14 000 деп. Ушунун эле акчасы да. Эми экөөнүн айырмасыны мен мындай айдап көргөн адам катары айтайын.
Экөөнүн айырмасы кыйла эле бар да. Буну айдасаң, бул машина калкып жүрөт да. Бул машина калкып жүрөт. Баягы мындай айтканда, кандай түшүндүрсөм? Мисалы, Audi 80 менен Audi баягы A6-тер бар го. Ошондой салыштырыңыздар. Мындай эмесине, комфорт жагынычы. Бул аябай калкыйт машина. 03 дейт. Баткенский ба? Парктрониктер бар экен. Күмүш түстө болгондо дагы. Таксиде жүргөнмүн аракта. Таксиде болгон, а? Немесин жасаттыңызбы? Крышасын. Крышасы жасалыптыр. Таза да, оформ этилген айдай берет. Мынакей, ушундай эле айтыш керек. Таксиде жүргөнбү? Жүргөн. По факту. Оформление болгон. Пробег жагыга тийишпедиңизби? Пробег келген бойдо. Келген бойдо. 254 миң болуп калыптыр. Жакшы. Жакшы, сон вариант. 14 миңден ылдыйраак болбойт. Бул ылдый жок деле да базардачы. Бул мунун эмеси дагы. Мунун чамчасында жок, Сон көрүнөт экен. Мынакей, көрүңүздөр туугандар. 14 миңге азыр ачыгын айтайын таппайсыздар мындай. Капият аласың. Кече менин тааныштарым 13.600га. 16-сын алып. 13.600га 17 алып алыптыр. 13.600га. Мен шашпагыла дедим эле, мынакей. Мындай айтканда, жумшак жүрөт элең, айдаганың момундай бир класс болсо да көйдөрөк, серебристый. Көрө бересиздер. Так, жакшы. Улантабыз. Монда Kia Morning турат. Чыгарылган жылы 2018 экен. Бир объем, автомат коробка 231 23 миң дейт. Пробеги бул нереальный болуш керек. Мен көрбөгөндөн кийин мен айта албайм. $8.900. $8.900. Жакшы. Бул да сиздики? Пробеге тийишпедиңиз? Пробеги мен тийишпедим. Ушундай алдым да. Бескульчуй доступ бар экен. Та полный электропакет, блокировка, разблокировка дейт, мультируль, круиз-контроль, дисплей, автомат коробка, подогрев руль, сиденья и антизанос бар экен, и датчик давления шины, Мынакей, аял кишилерге раса сонуна, жеңелерибиз карап атат. Так, Kia Morning. Задний вид камерада бар экен. Siz машина менен иштейсиз, Жок. Канчага турду машина өзү негизи? Сатарман өзү билет, негизичи канчага сатса. Негизи канчага турду машина? 8200га турду, мен өзүм алдым. Не оформленный эле, өзүм оформление алдым. Оформление $400 кетти. Оформление $400. Базарга даярдалган экен. Мынакей, аял кишилер раса кызыгып карайт да бу. Сон машина, экономичный машина туугандар. Асфальт 4. Погороду 4-5, Так, жакшы көрө бересиздер. Базарыңыз берсин, ийгилик. Так, эмне машина бар тууган? Каерде? Болду, азыр тартып өтөбүз. Болду, ушуну тартайын. Сиздикиби? Силер машина менен иш кыласыздар, Жок. Ачыгын айтып коюң, Азыр мага жок дегениңиз менен ошондой дең. Өдөдөгө билбейм кантип жооп бересиз тууган. Ол жагы бар. Так, Kia Carnival. Чыгарылган жылы 2000 канча? 17? 53 миң пробег, $23.800 экен. Так. Аппак жемчуг экен, Жемчуг. Ички салонуна бир сыйра көрсөтүп коелу. Поворот повторитель бар экен. Бесключевой доступ, электрический эшик бар экен, шторкалар бар экен эшикте. Бул сплошной сиденье турбайбы? Так, документте канча место? Документ жасалып элек да. Жо негиз канча место болуп жасалат? 11. 11 место болот, булар. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ого. Маршрут эле болуп калат окшойт жакында, буларды. Бишкекте элестетиң, шуну менен маршрут кылып жүрсөң, Так, жакшы экен комплектация дагы. Местагы жасатып алса болот. Арканкы 3 сиденье бошто турат. Оформление кылып атканда Ошо жерден өзүң желанияңа карап. Жок, аркаңкы сиденьясын туугандар билесиздер, ал жака негизи аркаңкы сиденьянын колдонуштун деле кереги жок. Анан аяк бака чыкканда семейный майда чүйдө балдар чыгарып койсо болот. Колго теери канча эме?
болуш десеңиз. Болуш ушул бе? Бирок болбойбу? Болуш ушул дейт туугандар. Карап көрөсүздөр. Бишкекте болот, а? Жакшы экен состояниясы. Базарыңыз берсин, ийгилик. Так, мында К5 турат. Болду азыр. Элет менен тартабыз. Бул эмне кылган? Полировка, эмне бул? Сикүү? Сикүү? Бияктыкы бул. Бул эмне? Бул арчыгандан кийин бе? Kia K5 2018 дейт. 2 объем заводской газ, свежий пригнан дейт. Растаможен дейт. Подогрев сиденья, руля дейт. Не дейт? Круиз контроль дейби? Монитор, камера, задний вид. $15.500. Телефон номерди көрдүңүздөр. Машинаны канча болду алганыңызга? 2000. Машина менен иштейсиз? Так, полный электропакет, блокировка, разблокировка бар экен, механический экен сиденьясы. Так, пробеги 90.764 дейт. Билбейм, карап көрө бересиздер. Базарга келсең бактыңдан дейт. Кечиресиз. Базарга келсең бактыңдан дейт. Баягы мындай светини сүйүп калгандар дагы жабышып ала берет. Каранын дагы любительдери бар. Аркасында диффузорлор дагы жакшы экен. Колго тиери канча экен? 15.000 бе? Анан ылдый болбойт. Болду. Реальный болсо сүйлөшөсүздөр туугандар. Жакшы, базарыңыз берсин, ийгилик. Карнивал кимдики экен? Бул сиздики, а? Так, 18 бу, 19 бу же 20 бу? Мокрый асфальт Kia Carnival 2016 2.2 турбо дизель $23.900. Телефон номери 0558 90 80 39. Канча болот эми бул? Поворот повторитель бар. Бесключевой доступ бар экен, ступенька бар экен. Серый салон. Так, жакшы экен. Мындай деревянный ставкалары менен. Бул немелери бар го, жакшы экен. Бизнес салон. 7 орундуу, а? Жакшы. Мындай дагы айланат, а? Жок, айланбайт, баковой. Баковой, а? Бул кичине даярдаш керек эле да базарга. Качан келди? Bir juma oldu просто. Машина менен иштегендер жаман көбөйүп кетти окшойт, а? Эми сөз Кореядан салдырып, тааныштаргачы алып чыгып экинчи машина алышпайт. Экинчи машина. Эми баштапсыз да? Ошо билинип турат да машина. Ата бул менен иш кылгандар бул. Тазалап жылтыратып. О, немени? Клейди, Клейди. Билесизби неменен кетет? Очиститель эми клей менен кылып көрдүк, чото жакшы кетпеди. Жакшы. Kia Carnival туугандар. Электрик болду. Электрический бешек, а? Комплектация лимузин турбайбы? Лимузин туугандар. Пробег 120 миң оригинал. Пробег 120 миң оригинал. Задний вид камера да бар экен, видеорегистратор. Багажды көрдүңүздөр, аябай чоң. Местеги багаждын ордуна кирип кетет, артқы сиденье, артқы дейс пол болот. Пол болот, а? Мында болор басы ошол бу? 23 миллион. Сүйлөшсө болот да? Кичине, а? Кичине. Болду. Та, жакшы, базарыңыз берсин. Бул сиздики? Жок, болбочу. Булчу? Бул кетип калды. Жакшы, базарыңыз берсин, тууган, ийгилик. Мында дагы бирөө турат. Kia Carnival 08 чүйүскүй, оформление болгон. Чыгарылган жылы 2018, 2.2 автомат коробка, дизель $27.000, 0224 49 10 89. Мында состояниясы аябай жакшы экен. Состояниясы өтө жакшы экен. Так. Ички салон боюнча. Люк бар экен, телевизор бар экен. Электрический эшик. Бул да бизнес салон. Так, көрдүңүздөр, монитор. Люк бар экен. Мында комплектациясы жакшы экен.
Так, жақсы. Онда касемдерді көрөйлүчү. Мына касем канча болуп калыптыр? 2016 экен, 2.4 бензин дейт. $19.800, 0701 91 0082. Вот 16-й год. 19800. Так, жақсы. Вот, это 16-й год. 16-й год. Так, Hyundai Sonata New Rise 2018 $15.800, 0504 29 95 84. Машинелердин баалары, тугандар. Машинелердин баалары кыйла көтөрүлүп калыптыр. Кыйла эле көтөрүлүп калыптыр. Азыр мында дагы бир Kia Kasem турат. Чыгарылган жылы 2020 дейт, 2.5 бензин экен, $29.000. Телефон номерди көрдүңүздөр. $29.000. Мына машинелер 13.000, 14.000 эле турчу. Bunun birden bir sebebi уже Кореяда азыр мен эме балдарга издетип атам. Мындай машинелер редко эле чыгып калды. Группага таштайбыз, сразу эле сатылып кетет. Анан Нуркейче. Мындай K5-тер группага чыгарабыз, сразу эле сатылып кетет. Азыр мунун басын билейинчи. Так, 2019 экен, 2 объем газ дейт. Мынаки $18.500. Көрдүңүздөрбү? $18.500. Бескүлчү доступ бар экен бул жерде. Канала. Ошол. Так, бир подписчикке иштедим. Лайктан коюп коебуз. Так, муну K5 турат дагы. Так, чыгарылган жылы 2020 дейт. 2 объем автомат коробка, не такси дейт. Престиж дейт. Бензиновый вариант экен, $25.000. Азыр ички салон көрөбүз. Поворот повторитель бар, бескүлчөй доступ бар. Полный электропакет, электрические сиденья, кожаные сиденья, монитор, подогрев обдув сиденья. В общем, жакшы экен. Состояниясы жакшы, $25.000. Наке. Көрө бересиздер. Карнивалдар боюнча көрсөттүк. Эми мындай Sonata LF-ты көрсөтүп коеюн. Sonata LF 2016 дейт, 2 объем газ, свежий перегон дейт, без вложения, 0773 81 71 71. $12.300 сурап атыптыр тугандар. $12.300. Так, жакшы. Мында дагы бир LF турат. Күмүш түстө экен, ветровиктери бар. Бул $12.800 экен. $12.800. Бул 2017 дейт, 2 объем газ. 0708 614 527. Күмүш түстө. Серебристый. Так, кече базар жакшы болуптур. Кече көп машинелер сатылды дейт. Так, азыр мында да бир Kia K5 турат. 2017 дейт, 2 объем газ, $13.400. Мында көрө бересиздер, апа-пака экен. Так, андан кийин Sonata New Rise турат. 2018, 2 объем газ, $13.700. Наке. Такси экен үстүндө. Дыркасы бар. Состояниясы жакшы экен. Үстүнө крышаны жасатып аласыздар. Так, мында да Sonata New Rise 2018, 2 объем газ, полный комплектация дейт. Бул полный эмес. Бул полный деп жазып коюпсуз го? Полный эмес да бул. $14.000 дейт. Полныйда бескүлчөй доступ жок. Поворот повторитель жок. Такси да. Туганды таандыңыздарбы? Биздин эң алгачкы видеолордо кандайсың анан? Жакшы. Ден соолук жакшы. Баягы машинелер сатылды? Сатты экен. Дагы канча машина бар? 3 бар эле. Болду. Үчөө же наркы LF тагысызбы? Үчөө? Sonata K5 боюнча Sonata New Rise.
Капет 2 лира. 2 юрайсыз. Туғаныңызға чала бересіздер. Баяғында бізге bir мындай секреттерден bir учун ачып берген. Алла разы болсын, ошон үчүн сизге ийгилик. Мынакей, ачык-ачыгын айтсаңыздар, мынантип ишиңиздер боло берет, а? Туурабы? Болду. Кемип кетпейт. Кемип кетпейт иштер. Эми баягы сатарман өзү билет дегендей, туурабы? Ачыгын айтып коюш керек. Сатарман өзү билет. Кааласа $4000 кошуп калсын, туурабы? Мына телефон номерге байланышка чыга бересиздер, ушул инибиздики. Да, түшүп берсең болот, а? Түшүп бересиң, а? $500, $400 чейин түшүп бересиз. Мына К5 менен саната даяр экен, муну оформление кылып аласыздар. Жакшы. Болду, жакшы, ийгилик. Так, мында дагы бир саната New Rise турат. 2017 экен. Мунун баасы канча экен? Апа-пака экен. 2017. Брат, баасы канча экен? 13,5. 13,5 миң экен тугандар. Жакшы экен. Так, мында Sorento турат, кап-кара жемчуң экен. 2017-жылы чыгарылган. Пробег 59 000 дейт. 2.2 дизель, комплектация, максимальный комплектация дейт. Договор деп коюптур. Так, бул жерде 360 бар экен, поворот повторитель, бесключевой доступ бар экен. Ого, память сиденья бар. Полный электропакет. Мындай деревянный ставкасы менен. Обшивканы көрдүңүздөр. Коричневый кожаный сиденья, подлокотник менен. Ассаламу алейкум. Так, монитор. Так, подогрев обдув передней сиденья, подогрев руля. 4 водон үзүп койсоңуздар болот. Автохолд, ручник, задний вид камера и режим бар экен. Круиз контроль, слепой зона бар экен, антизанос. Жакшы. Өтө сонун. Чо, брат, баасы канча болот? 29 000 Sorento тугандар. Состояниясы вообще бомба экен. Кап-кара экен. Жакшы. Так, андан кийин мында дагы бир корейский внедорожник. Корейстердин дагы бир жакшы көргөн автоунаасы. Мынакей Махав деп биздин кыргыздар дагы аябай көп минип калды. Аябай сон машина деп мактап жүрүшөт. Kia Махав 3 объем 2020-жылы чыгарылган, 7 орундуу, $48 000. Мынакей, көрүңүздөр. Махав. Корейский внедорожник. Мында Hyundai Santa Fe да турат. Буну да силерге көрсөтүп коеюн. Santa Fe жылы 2017, 2 объем автомат коробка, $21 500. $21 500 экен. Андан кийин мында дагы бир жаңыраак Hyundai Santa Fe. Bunun çıkarılgan жылы 2018, бул $30 500 экен тугандар. Так, жакшы. Азыр онда бир неме турат. Kia Carnival. Жылы жаңыраак экен бунун. Передний камера 360 камера бар экен. Так, 2.2 дизель 2020-жылы чыгарылган экен. Так, бесключевой доступ бар, поворот повторитель бар, 360 бар экен. Салон боюнча память сиденья бар экен, салон боюнча комплектация вообще сонун экен. Люктон башкасы бар экен бардыгы. Сиденьяларды көрдүңүздөр. Бизнес салон. Здорово, брат. Что просишь? 39 500 дейт тугандар. 38 500 край. 38 500 край сына дейт. Сиденьялар көрүп атасыздар, бизнес салон. 1 2 3 7-местный да по документам или 9-местный? 7-местный. Жакшы, көрө бересиздер. Так. Улантабыз. Улантабыз. Мына саната DN8-ди дагы көрсөтүп коеюн. Азыр ушуга аябай көп болуп атат спрос. Уже саната New Rise'дан кийин ушул кузовтар уже New Rise калбай, эми
ушул кузовтар эме келе баштайт. Уже келип атат, мына көрүп атасыздар, келип калган машина 2019. Пробеги 105 000 оригинал дейт, 2 объем бензин, абалы жакшы дейт, $22 000 экен, 0555 858 000 экен. Так, жакшы. Жакшы. Ассаламу алейкум. Кое бериң. Volkswagen Jetta екен, туғандар. 2015, 2 объем автомат коробка, дизель екен, $13 000. Телефон номерді көрдіңіздер. Volkswagen Jetta. Так, жақшы. Нашынай туғандар, корейский балар бойынша көрдіңіздер. Біздің алғашқы видео 5-ші сектор, Россиядан келген ұналар, мынау корейский автоуналар бойынша көрдіңіздер. Мен дағы видеоның ақыры менен, видеоның аяғы менен машинелерге болған бағалар біраз көтеріліп қалған машинелердің бағалары. Өзіңіздер көрдіңіздер. Анан таксичный машинелер $500, $1000 чейин таксиде жүрген машинелерге қосылып тұр. Анан таксиде жүрбеген машинелер $2000 чейин қосылып тұр. Себеби, оның бірден бір себеби, азыр біз Кореядан азыр заказдарыбыз бар. Заказ кылган биздин туугандар бар. Ошолор айткан, ошолордун табитиндегидей машинелерди таппай атабыз, чындыгында. Эми ал жакта жүргөн инилерибиз айтып атат. Буга чейин корейский машинелер көчөдө эле жатчу дейт. Таксопарктарда, ушундай бир фирмаларда, короонда басылып эле, чаң басып, чөп басып эле жаткан эле дейт. Азыр ошолорду таппай атабыз дейт. Табып атат, эми алысыраак жактардан барып табып атат. Анан корейстер дагы уже билип калган дейт. Корейстер дагы уже бааны кыйыл эле көтөрүп атат. Мунун бирден бир себеби уже не только Кыргызстан алып кирип атат. Кореядан же Дубайдан же башка жактардан. Тажикстан, Өзбекстан, Россия, көп башка чет өлкөлөргө алып кирип кетип атат. Ошонун себебинен машинелер кымбат деп атат. Бирок кымбаттаган чакта деле, бирок элдер алып атат. Себеби машина бул мындай айтканда ар бир семьяга керек нерсе. Машина менен мисалы такси кылгандар бар, машина менен иштегендер бар. Негизи эле бул ар бир семьяга машина керек нерсе. Мына ушундай туугандар, буюрса видеону көрдүңүздөр, бар жогуну ачык, айкын көргөзүп бергенге аракет кылдык. Эгерде машина боюнча, Кореядан машина боюнча консультация алгыңыздар келсе, менин WhatsApp номериме байланышка чыга берсеңиздер болот. Менин аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Келерки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздар.